Саламатсыздарбы, жалпы Асылзат YouTube каналымды көрүп жаткан ажарлуу айымдар. Бүгүн мен маммологко келдим, себеби айымдар эмчек ооруларына өтө көп чалдыгышат экен. Эгерде сиздин дагы маммологко суроолоруңуздар болсо, көйгөйлөрүңүздөр болсо, комментарийге калтырыңыздар. Кийинки берүүлөрдө албетте суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылам. Ал эми бүгүн болсо биз мастопатия жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсызбы, Назике эже? Саламатсызбы. Бүгүн биз сизге келгенибиздин себеби көп айымдар ошол көкүрөгүнөн жабыркап келишет. Мастопатия деген оору эмне? Аны кантип дарылайбыз, кантип алдын алабыз, оорунун белгилери тууралуу. Мастопатия оорусу негизи маммологияда болгон эң көп кездешкен оорулардын бири. Мастопатиянын себептери абдан көп. Негизги себептери бул деген аял кишинин организминде болгон гормоналдык өзгөрүүлөр. Аларга негизи эмчек бези, сүт бези бул деген абдан назик орган деп айтсак болот. Башка органдарда, гормоналдык органдарда өзгөрүүлөр болсо, алар эмчек безине түздөн түз таасир этет. Мисалы, калкан безде, энелик бездерде, гипофиз органдарында кандай бир шишик оорулары же ар кандай оорулар болот да, ошол оорулар болсо биздин эмчегибизге түздөн түз таасир этет. Ошондой эле азыр аялдар, көбүнчө эмес, бар аялдар төрөбөйт, эмчек эмизбейт. Ошол дагы биздин эмчегибизге терс таасир алып келет. Анткени эмчек безинин негизги функциясы бул эмчек эмизүү. Баланы эмчек эмизгенде ал мындай айтканда созревает да. Эмчек өзүнүн эң негизги функциясын аткарат. Ошондой эле азыр көптөгөн аялдар жанакы мындайча айтканда фармаборт деп коет. Аборт жанакы кичинекей сроктордо, боюда болгондо ар кандай гормоналдык дарылар менен аборт кылат. Ал дарыларда деген гормондун дозировкасы абдан көп. Ошондуктан резкий мындайча айтканда аябай терс таасир этет эмчек. Анткени аябай көп дозировкадагы гормондор организмге келет. Анан ошондуктан дагы мастопатия пайда болушуна себеп болот да. Ошону андай эле стресс дагы болот. Ошо негизги себептери ошол болот да. Анан мастопатиянын негизги мындай симптому дегенде, негизги белгилери деген мээте кириңиз келерде же кеткенден кийин ар кандай ооруйт да, эмчек мындай сыздап ооруйт. Ошондой эле ар кандай мындай выделение деп чыгышы мүмкүн да, эмчектен суудай болгон, сүттөй болгон. Анан ошондой белгилер болсо доктурга көрүнүшүңөр керек. Ошо эгерде мындай кан болгон чыкса, анда уже бул прям абдан өрчүп кеткени, ошо доктурга кайрылыш керек да. Анан ушул мастопатия оорусу менен турмушка чыга элек кыздар дагы ооруйбу же оорубайбы? Оорушу мүмкүн. Бул жанагыдай эле айтканда гормоналдык өзгөрүүлөрдөн болот. Анан бирок мастопатия деген бул ооруну жалаң эле УЗИнин ультразвуктук изилдөөнүн результаттары менен айтканга болбойт. Бул деген клиникалык диагноз. УЗИ анан жанакы клиникалык өзгөрүүлөрдү көрүш керек, андан кийин бул диагноз коюлат. Ооба, турмушка чыга элек кыздарда эмчеги оорушу мүмкүн. Ал болот, ошондой болушу мүмкүн. Дарыланыш керек. Биз ушул мастопатия оорусунун алдын алуу үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Мастопатиянын оорунун алдын алуусу негизи бул деген болгон жанакы факторы риска деп коет. Ошолордун алдын алуу, бүт болгон ошо факторлордун алдын алуу бул деген ошо мастопатия оорунун алдын алуу болгон болот да. Анткени мастопатия ошол факторлордун артынан келип атат да бизге. Сиз жана айттыңыз го, ошол энелик без, ошол калкан без, аларга стресстен башка дагы бир нерсе таасир этеби? Ооба, стресстен башка дагы. Ооба, ал деген көп факторлор болот. Стресстен башка дагы
Бул биздин экологиядагы таасир этет. Анан энелик безде ар кандай жанагы ыйлакчалар болот. Ыйлакчалар обычный болот, ретенционный деп коет, эндометриоидный кисталар. Кээ бир кисталар ошо гормоналдык өзгөрүүлөргө дагы алып келет да. Анан өзү ошо маткада жатын болобу? Ошо жатында дагы ар кандай мисалы шишиктер пайда болсо, мисалы миома деген ал дагы тез таасир этиши мүмкүн да. Аденомиоз, эндометриоз оорулары ошолор дагы эмчекке мындай таасир этет да. Дарылануу убактысы канча убакытка созулушу мүмкүн? Ал ар кандай, ар бир пациент, бул индивидуалдуу болот. Гормондорду текшериш керек. УЗИ ар кандай болот. Кээ бирлерде ыйлакчалар болот, кээ бирлерде болбойт. Эгерде силерди бул силердин тынчыңарды алып ооруса, мында арылаш керек. Кээ бир аялдарда тынчын албайт, эчтеке как беспокоит этпейт. Тынчын албаса, жөн эле наблюдение деп коет. 6 айда бир текшерилип туруш керек. Анан бул оору менен азыркы учурда кайрылгандар кандай болот? Кайрылгандар өтө көп. Анткени азыр стресс дагы көп. Факторлор көп. Азыр калкан бездин, энелик бездердин дагы оорулары көп болуп атат. Жанагы кисталар, ыйлакчалар деп коесуз, мындай айтканда. Негизи эле азыркы заманга жараша аялдарга да көп оорулар чыгып атат.